19 январга алынган урунтуу окуялар менен эфирде Алтын бешик маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кабардан кыскача анонс. Сутка ичинде республиканын аймагында 5 өрт кырсыгы катталды. Анын бирөө Баткен облусунда. Акыркы бир жуманын ичинде дүйнөдө COVID-19 15 миллиондон ашык кишиге жукту. Бул коронавирус пандемиясы башталгандан бери эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Кыргызстанда 23 марттан 3 апрелге чейин калктын жана турак жайды каттоо өнөктүгү күтүлүүдө. Эл каттоо мурдагыдай кагаз түрүндө эмес, электрондук форматта жүргүзүлөт. Президент Садыр Жапаров салык кодексине кол койгондугун мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Аталган документти Жогорку кеңеш 2021 жылдын 22 декабрында кабыл алган. Салык кодекси салык системасынын туруктуулугун камсыздоо, салыктарды администрациялоону оптималдаштыруу, салыктык жол-жоболорду санариптештирүү, ишкерликти жүргүзүүдө бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу максатын көздөйт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров буга чейин мамлекеттик кызматкерлердин тагыраагы дарыгерлер, мугалимдер жана маданият кызматкерлерин айлык акыларын көтөрүү маселесин айтып, аны чечүүгө жетишкен. Мындан сырткары аскер жана милиция кызматкерлердин да айлык майнасы көтөрүлгөн. Маданият кызматкерлердин айлык майнасы 50%га чейин көтөрүлгөн. Мындан сырткары пенсия, пособия жана жөлөк пул да көбөйтүлдү. Сайдымар Султанмуратов 37 жылдан бери маданият тармагында эмгектенип келет. Анын айтымында айлык акы көтөрүлүп, маданият кызматкерлерине чоң стимул болгонун айтат. Айлык маянанын аздыгынан тажрыйбалуу жаштар чет жактарга мигрант болуп кетишкен учурлар көп болгон. Эми быйылкы жылдан дагы ушул апрель айынан дагы ушул дагы ушундай бир айтылып атат. Ушул дагы кошулуп, ушундай айлык акы кошулуп берилет деген. Ошондой болсо бизде баягында биздин театрда мурда ушул айлык аздыгынан Россияга кетип калган же башка жактарга кетип калган ушул биздин артисттерибиз, биздин урматтуу ушулар кайра келип ушул иштейт деген ишеничтемин жана ушул жаштардан дагы тартып атабыз. Ушул айлык маянаны эле ушул келип туруп укканда бүт баары ушул кайра кетип калышат да ушундай. Маданият кызматкерлеринин жарбаган айлык маселеси дээрлик 30 жылдан бери көтөрүлбөй келген. Өткөн жыл ичинде 50%га көтөрүлүп, быйылкы жылы маданият кызматкерлеринин эмгек акысына кошулуу алдында турат. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, былтыркы өткөн жылдын июль айында биздин маданият тармагынын эмгек акысы 50%га көтөрүлдү да. Бул 50%га көтөрүлгөнү биздин маданият тармагынын кызматкерлери үчүн аябай чоң мотивация болду. Анткени биздин айлыгыбыз буга чейин көтөрүлгөн эмес. Көтөрүлсө дагы аз көтөрүлүп жүргөн. Убагында 4000, 5000, 6000 деген айлыктарга иштеп жүрдүк. Азыркы учурда Кудайга шүгүр жакшы жашоого жетерлик айлык болуп калды. Өлкө аймагында жалпысынан 400гө жакын маданий мекемелер бар. Жана аларда 11 миңден ашык кызматкерлер эмгектенет. Келечекте бул тармактагы кызматкерлердин айлык маянасын өзгөлтүксүз көтөрүү планын коюлгандыгын өлкө башчысы Садыр Жапаров билдирген. Мадина Эсенова, Метербек Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кыргызстанда 19 январга карата коронавирус 870 жарандан жаңы аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирет. Баткен облусунда 28 адамдан илдет табылды. Илдетти жуктургандардын саны күн санап өсүп жаткандыктан дарыгерлер вакцина алууга чакырышууда. Облустагы эпидемиологиялык кырдаал тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Баткен облусунда санитардык абал күч экенин дарыгерлер кулак кагыш кылышууда. Ага себеп коронавирус илдетин жуктургандардын саны өсүп жатканы негиз болот. Акыркы 4 күндө эле 117 учур катталган. Бүгүнкү 19 январга карата жалпы 28 учур аныкталган. 19 январга карата жалпы 28 учур катталды. 25 лабораториялык жол менен тастыкталган COVID-19 илдети, 3-өсү клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдети. 5 учур Баткен шаарынан, 7 учур Баткен районунан, 9 учур Кадамжай районунан,
4 учур Кызылкая шаарынан, 3 учур Лейлек районунан катталды. Илдетти жеңүүнүн жалгыз жолу вакцина алуу. Дарыгерлер жарандарды эмдөө алууга дагы да чакырууда. Облус боюнча эмдөөнүн биринчи дозасын алгандардын 52% түссө, толук эмдөө алгандар 43% камтыды. Ал эми 3-чү бустердик доза 462 жаран алышкан. Жалпысынан алганда ак халатчандар илдетке каршы жалпы толук эмдөөдөн өтүү ден соолукту чыңдап, иммунитетти бекемдейт дешет. Ал эми бир сутка ичинде алсак, жалпы 314 адам эмдөөдөн өтүп, анын 201 биринчи дозасын, 113 адам экинчи дозасын эмделип бүттү. 3-чү дозасын алуу боюнча кандай иштер жүрүп атат? 3-чү дозасын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин атайын буйругунун негизинде калктын айырылуу катмарларына 3-чү дозасын биз сунуштап жатабыз. 65 жаштан жогоркуларга, өнөкөт оорусу бар адамдарга, медицина кызматкерлерине, бат-баттан ууруган адамдарга сунуштап айтып, бүгүнкү күндө 462 адам 3-чү дозасын алышты. Акыркы күндөрү кош бойлуу аялдарда да дарт аныкталууда. Бул багытта дарыгерлер кош бойлуу аялдарга да вакцина алса болорун айтышат. Бирок канында жугуштуу ооруну же тукум кууган дарты болсо албай коюу сунушталат. Эгер кош бойлуу айылында ар кандай башка жугуштуу оору болуп атса, мындай башка инфекция түрүндөгү дене таанын көтөргөн инфекциялар болсо, ошондой учурда албетте эмдөө жүргүзүлүш керек. Дагы башка учурлар бул сейрек кездешүүчү тукум кууган кандын өзүнүн коркунуч мындай оорулары бар. Ошолор оорулар бар болсо, анда албетте бул уруксат бербейт эмдөө жүргүзүүгө. Соңку бир күн ичинде Кыргызстанда коронавирустан 2 адам каза болуп, илдет дагы 870 адамдан аныкталды. Саламаттыкты сактоо министрлиги өткөн аптада коронавирустун омикрон штаммы катталганын, өлкөдө COVID-19-дун 4-чү толкуну башталганын билдирген жана оору кескен көбөйгөнүн, Бишкек кызыл зонага киргенин кабарлаган. Бактыгүл Мирадилова, Мейдербек Айдырали уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кадам жайда Өзбекстанга мыйзамсыз жылкы өткөрүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынын маалымат кызматынан билдиришти. Милициянын маалыматына алайык, Кадамжай райондук ички иштери бөлүмүнүн Марказ айылдык милиция бөлүмчөсүнүн ыкчам кызматкерлери 18 январда Хундай Портер үлгүсүндөгү 2 унада 4 баш жылкыны аткезчилик жолу менен Өзбекстанга өткөрүшүп жаткандар кармалган. Аталган факты Кадамжай райондук милициянын маалыматтардын электрондук журналына катталып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кармалган жылкылар жана автоунаалар Кадамжай райондук ички иштери бөлүмүнүн тергөөсүнө өткөрүлүп берилген. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 2334 мектептин 26-сы онлайн окутууга өткөрүлдү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка алайык, коронавирус аныкталгандыгына байланыштуу Бишкек шаарында 16 мектеп, Чүй облусунда 10 мектеп карантинге жабылды. Андан тышкары эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 76 класс онлайн окутууга өткөрүлдү. Анын ичинен Чүй облусунда 55 класс, Бишкек шаарында 9 класс, Талас облусунда 6 класс, Нарын облусунда 3, Ош облусунда 2 класс, Ысык Көл облусунда 1 класс, белгилей кетүүчү нерсе Талас облусу боюнча 6 класс онлайн окутууга мектептеги оңдоо иштерине байланыштуу өткөрүлдү. Акыркы бир жума ичинде дүйнөдө COVID-19 15 миллиондон ашык кишиге жукту. Бул коронавирус пандемиясы башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сайтындагы маалыматка алайык, мурдагы жумага салыштырмалуу акыркы аптада вирус жуктургандардын саны 55%га көбөйгөн. Ошол эле маалда каза болгондордун саны дээрлик өзгөргөн эмес. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европа бюросунун болжомолуна алайык, жакынкы 6-8 жуманын ичинде коронавирустун жаңы штаммы Европа калкынын жарымынын көбүнө жугушу мүмкүн. Күн мурун АКШда бир сутка ичинде коронавирус 1 миллион 350 миң кишиден табылды. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Бир сутка ичинде республиканын аймагында 5 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 5 бөлүм тартылган.
Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык Бишкек шаарында 1, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 1, Ош облусунда 1, Талас облусунда 1 өрт кырсыгы катталган. Ал эми куткаруу кызматы тарабынан 4 кырсыкка ыкчам түрдө жардам көрсөтүлгөн. Кыргызстанда 23 марттан 3 апрелге чейин калкты жана турак жайды каттоо кампаниясы өтөөрү күтүлүүдө. Эл каттоо мурдагыдай кагаз түрүндө эмес, электрондук форматта жүргүзүлөт. Башкача айтканда, каттоочу өзүнүн смартфон аркылуу Улуттук статистика комитетине жалпы базасына кирип, маалыматты дароо ошол жака жөнөтөт. Эл каттоого жалпысынан 28 000 кызматкер тартылат. Кызылкыя шаарында калыкты жана турак жай фондун каттоо даярдыктары жүргүзүлө баштады. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын аймагында 2022 жылдын 25 мартынан 3 апрелге чейинки мезгилде каттоо өнөктүгү жүргүзүлөт жана биринчи жолу электрондук форматта өтөт. Ал эми алыскы аймактарда 23 апрелден 2 майга чейинки мезгилде уланып, Улуттук статистика комитетинен тиешелүү мекемелерден жана жерлерден 28 000 адис катышаары күтүлүүдө. Калыкты жана турак жай фондун каттоо ар 10 жыл сайын өтүп турат. Жана Кыргызстанда биринчи жолу 1897 жылы 9 январда эл каттоо жүргүзүлгөн. Азыркы Кызылкыя шаарында 57 000 жашоочу бар болсо, мына ошонун баарын азыркы учурда даярдыктар такталып атат. Дарек Кейжиде баары ошол Дарек Кейжиге түштү. Ошол жерде ар бир участкага бөлүнүп атат. Мисал үчүн ар бир каттоочу ал өздөрүнүн участоктор болот. Ошол жерден опростун путем бул биринчи жолу Кыргызстанда электрондук түрдө өтөт. Мурун 10 жыл мурун, мисалы 2009 жылы өткөн переписте баары кол менен жазылчу. Азыр болсо ушу мобилдик тиркемеге эле телефон аркылуу Эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүн жүргүзүү боюнча Кызылкыя шаарында да даярдыктар жүрүп жаткан кези. Ал үчүн статистикалык бөлүмдө адистердин жана каттоочулардын саны көбөйтүлүп, жалпы 126 адис каттоо өнөктүгүнө тартылары айтылды. 2009 жылдагы каттоо кампаниясынан кийинки статистикалык маалыматтар боюнча шаарда 57 000 калыктын саны бар, бирок так маалымат алдыдагы өнөктүктөн соң аныкталат. Кызылкыя шаарынын мэриясы тарабынан көчөлөрдүн аттарын илүүгө тактайчаларды, анан үйлөрдүн номерлерин илүү боюнча каттоо иштер жүрүп жатат. Алар почти бүтүп эле калды. Анан Кызылкыя шаарынын Дарек порталында 190 участкага бөлүнөт да, 190 каттоочу алабыз. Андан тышкары мына больницалар, гостиницаларды каттоо үчүн дагы 10 дополнительный кошумча каттоочу алынат. Анан бизде бир спецчас бар, билесиңер. Ошол жерде каттоо үчүн бир спецчастан бул Министерство обороны тараптан берилет да. Шаарда 13 554 турак жай бар болсо, шаардык мэриянын маалыматы боюнча 450 үйгө номерлүү дарек тактайчалары орнотула элек. Буга чейин 1,5 миң турак жайга номерлер коюла электиги айтылган. Жергиликтүү бийлик кыска убакытта даярдыктарды жүргүзүп, статистикалык бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн да чечти. Көмөк көрсөтүп жатабыз. Бүгүнкү күндө Горстаттан коюлган талаптар боюнча ошол турак жай эл каттоо боюнча бөлмөлөрүнө бөлүп бергенбиз, эмерек менен кабылсыздаганбыз. Констоварга чейин алып бердик. Интернет связьдан бери бүт баарысын алып даярдап бергенбиз. Бүгүнкү күндө даяргерчилик өз графигинде жүрүп жатат. Биздин Кызылкыя шаарынын тургундарына мына болуп аткан чоң иш-чара бул турак жай эл каттоо боюнча бул мамлекетибизде 10 жылда бир жолу боло турган бул чоң мероприятие. Ушул мероприятияга сиздерди чакырып кетет элем. Өнөктүккө ар бир кыргызстандык катышууга милдеттүү. Документтин 5 формасы толтурулат. Мурдагыдан өзгөчөлөнүп, бул жолу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана мигранттар тууралуу да маалыматтар чогултулат. Тагыраагы мамлекеттин калкынын курамын билүү, ошондой эле жарандардын 10 жыл ичинде социалдык, экономикалык жана демографиялык абалынын өзгөрүүлөрүнөн кабар алуу максатында маалыматтар чогултулат. Кошумчалай кетсек, 10 жылда бир жолу өтүүчү республикалык деңгээлдеги эл каттоо мамлекеттик казынадан жана донордук уюмдар тарабынан каржыланууда.
Алтынай Шабединова, Ислам Маманов, Алтын бешик жаңылыктар. Баткен шаарындагы гимназия мектебиндеги 2 окуучуга уюлдук телефондор жана 1 окуучуга кызыктыруучу белектер тилектеш жамааттар долбоору тарабынан берилди. Буга себеп билим алуучулар долбоорго катышып, чек аралаш аймактагы окуучуларга жайгандыгы үчүн сыйланышты. Ушундай эле белектер тренингке катышкан Баткен облусундагы Баткен районунун Карабак, Көкташ жана Актатыр айыл аймагындагы катышкан окуучуларга да берилди. Окуучулар мындан ары өздөрүн өнүктүрүү, оратордук чөбөрчүлүк сыяктуу билимдерди алышкан. Мектеп мугалимдери жаштар үчүн уюштурулуп жаткан долбоор көп болуп турса, келечек ээлери үчүн пайдасы зор болот деген ниеттерин билдиришет. Биз ушу тилектеш жамааттар долбоорунун жаш тренерлери Баткен шаарында 5 күндүк окуудан өтүп, алган билимибизди чек ара чектеш айылдардагы мектептерде өтүп бердик. Жана ошондой эле мен ушу тилектеш жамааттар долбоорунда көптөгөн иш-чараларга катышып, тренерлерге, семинарларга катышып, өзүмдү өнүктүрүүнүн жолдорун таптым десем адашпайм. Жана ошондой эле долбоорлор, проекттер көп жазылып, ушундай бизде жаш муундагы окуучуларды өздөрүнө тартса, аябай жакшы болмок деп ойлойм. Ошол өздөрүнүн жетишкендиктери жана мындайча айтканда үлгүлүү мындай жүрүм турум башкаларга өзүнүн мындайча айтканда аракеттерин көргөзүү максатында ушул иш-чараларды өткөзүштү да. Ошолордун жыйынтыгында биз бул ушул катышкан катышуучуларга